Бел алма көмүркенин иштеткен компаниянын ишмердүүлүгүнө нааразы болгон тургундар Папан айыл өкмөтүнүн Кожо Келен аймагында чогулушту. Тургундар көмүркен элге пайдасы тийбей өз кызыкчылыгында иштеп жатканын айтышууда. Мындан улам мамлекетке өтөсүн андай болбогон учурда жаап салууну талап кылышты. Азыр мына жол боюнча мына бүгүнкү күнү жакшы да, эртеге колор баштасын деле 10 күн ичинде талкаланып баягыдай болуп калат да. Элдин каттамы кыйын болот мындай бир жеңил унаалардын. Анан ызы чуу дагы эле ошол нерсе кайталана берет да. Жергиликтүүлөр ошондой эле көмүр ташыган унаалар жолдордун таш малтайын чыгарып, аны оңдоп коюуга аракеттер болбой жатканын да кошумчалашты. Жашоочулардын нааразычылыгын уккан облус башчысы жол тейлөө ишканасына жана Бел алма көмүркенин иштеткен 5 арча компаниясына бир катар тапшырмаларды берип, көзөмөлдөөгө убада берди. Ушул жигитке дагы тапшырма беребиз, депке дагы тапшырма беребиз. Себеби дептин балансында жол. А бирок көп пайдаланып аткан ким болуп атат? Бел алма болуп атат. Ошондуктан ушул экиге беребиз дагы кааласа бөлүп алсын. Мисалгачы, же болсо кимиси кайсы жерди кылат сөзсүз түрдөчү. Корея бүгүнкү күндө жакшы пайданы көрүп атат. Туурабы? Анан эми салыгы каяка түшөт? Салыгы бул Баткен областынын Кадамжай районуна карайт экен, салык ошол жака түшүп атат. А бизге сиз айтып атасыңар эч кандай пайдасы жок деп. Туура, бизге салык түшпөйт. Бирок жанагындай сос пакеттер бар экен. Алар 1000 тонна деген нерсе аз. Мен да кошуламын. Мен ошол директор менен сүйлөшүп туруп, айыл өкмөттү отургузуп, ал жердечи келишим түзүртөбүз мынакей. Келишимди карасын ошонучу. Айтсын, келсин анда кылыпчы. Бүгүнкү күндө 3 райондун эли дал ушул көпүрө оңдолмоюнча Бел алма кенин иштеткен компаниянын ишмердүүлүгүнө тыюу салып, алардын оор жүк ташуучу унааларын жолдон өткөзбөй турушууда. Өзүңүздөр көргөндөй, бул көпүрөнүн бир тарабы чөгүп кеткенин көрсөк болот. Жергиликтүүлөр жолду жаап, унааларды киргизүүсүнө тыюу салганына 1,5 ай болду. Жашоочулардын нааразычылыгынан улам жолдун бир канча чакырымына тегиздөөлөр болгон. Бирок жолдун көйгөйү муну менен токтогон эмес. Унаалар тынымсыз каттап жаткандыктан айылдарды бириктирип турган көпүрө учурда урап калуу коркунучунда турат дешет. Мына бүрүн карагыла ушунча отуруп көпүрө. 1 метр дебейин, 1,5 метрдин тегерегинде отурду азыр. Мына башы билди. Көз мына эксперт эмес, жөн адамга билинет да, бул эксперт эмес, жөнөкөй адам деле билет, акылы бар адамчы. Ана башы таш жарылды. Ал эми аталып жаткан 5 арча компаниясынын кызматкерлери айтылган элдин нааразычылыгын четке какты. Айылдарда суу себүү иштери, жолдорду оңдоо үчүн техникаларда каралганын негиз келтирүүдө. Жолдо бизде подрядчиктер иштешип атат. Жолду карашып атат, жасашып атат. Можем даже проехать, көрсөтүп келсем болот. Ради интереса. Биякта никогда эч качан коюлбаган грейдерлерди, бүт техникаларды коюлуп атат. Подрядчиктер делают свою хорошо работу на самом деле. Насчет Мындан сырткары 3 райондун жашоочуларынын бир катар чечилбеген социалдык көйгөйлөрү бар. Анда ар 2 күндө электр жарыгын өчүрүүлөр болгондуктан мобилдик байланышта үзгүлтүккө учурайт. Мындан сырткары Папан жолундагы жергиликтүүлөр тарабынан өз билемдик менен жол жээгиндеги таштандык айланган жер экологияны бузуп жатканы кошумчаланды. Андан башка ош электран жетекчиси бар. Ага айтканбыз, алар убадасын берген. Кудай буйруса быйылкы жылга планга киргизген. Кандай киргизген? Киргизди десек эле эртең айтасыңар силерчи. Мына бардыгын кылып берет экен деп. Жок туугандар. Эгерде ошол коркунучу бар, баягыда чирип калган авариялык столбаларды алмаштырат биринчиденчи. Каганын акырындык менен биз тапшырманы бергенбиз. Аталган айылдар шарты катаал тоолуу аймактардын катарында. Анда бир топ социалдык объектилер жол маселеси күчүндө. Айыл элинин басымдуу бөлүгү мал чарбачылык менен алек болушат. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.